Адамдарга пайдаңыз жок болсо эмне ишиңиз туурабы? Адамдар сизди эмне үчүн бир какой-то бир пользаңыз болсун, бир пайдаңыз болсун. Мындайча айтканда бир нерсеге баалуулук кошуңуз. Ал жерден албай, бечара болбой, мындай кылбай. Бечара адамды эч ким сүйбөйт. Иши жок адамды эч ким сүйбөйт. Ким бирөө барып иши жок экен, бечара экен, жүр сени сүйөм, андай болбойт. Бечара адам просто баягы бирөөгө жакшылык кылгысы келген адам эле бериш мүмкүн. Болбосо утуруп эле наалый берсе, утуруп эле келип айта берсе, дагы акча барбы, бербейсиңби, акчаң болсо бербейсиң, акчаң аягында уже анык адам кылбайт. Мага да айтышат да көбүнчө. Мен да ойлондум да. Дайыма эле жардам берүү, дайыма адамдын колунан келбейт ал нерсе. Ал туура эмес болуп атат адамдан сурасаңыз. Ал бир эле Кудайдын качествосы. Кудайдан уттуру сурасаңыз, уттуру бере берет. Уттуру сурасаңыз, уттуру берет. Кудайдын казынасы экен. Адамдын казынасы экен эмес. Хоть канчалык бай болсо да, анын дагы эле ошо байлык ушунча миллиардер болсо дагы $100 сурасаңыз бере албашы мүмкүн. Анткени анын $100 бере турган ситуациясы жок. Кантип эле болбосун миллиардтар, ошо миллиардтардын дагы миллиардтар инвестиция кылды. Түшүнүктүү болдубу? Ал сизге окшоп, сиздин оюңузча, өзүңүз оюңуз менен карап атасыз, бунун миллиард болсо, как будто ал жөн эле сизге окшоп үйдө отурат да. Анан $100 керек болсо берип коет. Жок, ал миллиардтарын коюп, дагы жетпей, дагы миллиард карыз алып, банктардан дагы коюп атат. Ал миллиард карыздар.